Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиева айымдын эки тарап чыгармасы. 3 бөлүм. Поезд күчүлдөп, чарчаган аттай бышкыра токтоду. Бекеттин ичи тышы толгон эл. Жөнөп жатканы, келип жатканы. Чакан дипломатты колуна кармаган Алмаз поезд токтой электеле секирип түштү. Ошентип Афганистан артта калды. Ал жерден кетип жатканына сүйүнүп турса да, кандайдыр бир жүрөгүн өйгөн нерсе жан дүйнөсүнө тынчтык бербей, кунарсыз боз талаага көз чаптырып, ичи уйгу-туйгу болуп бир үшкүрүп алган. Антпей анан канча адамдын каны төгүлдү ушул жерде. Канчасы дайынсыз жоголду. Канчасы мүчөлөрүнөн ажырап, түбөлүккө майып болуп калды. Алмаз денесинен жаракат албаганы менен жүрөгүндө, аң сезиминде өчпөс так калды. Туулган жердин аңкыган жыпар жыты ошол ичиндеги бушайманын жууп жибергенсиди. Тагдырдын бул буйругуна ыраазы боло, көкүрөгүн кере дем алды да автобекетти көздөй жөнөдү. Ал жерден автобуска отуруп, көлгө бет алды. Боомго келгенде көлдүн тентек абасы аны утурлай чыкты. Автобустун терезесин ачып алып, ойлуу келе жаткан Алмаз копшолуп алды. Айылына улам жакындаган сайын сагынычы артып, деми делбирейт. Оюна кылт этип четин түшө калды. Кантты экен, бирөө кыйып салган жокпу дей. Көйкөлгөн асылым баягы мен кетип аткандагыдай болуп туратко көйкөлүп. Мына эми буйрса кайрылып келе жатам. Мени сени менен Арсар гана күтүп жатасыңар, билем. Арсарды ойлогондо жүрөгү дүкүлдөп, кетип жатканда коштошкон түндү эстеди. Кыздын жытын жыттоону эңсеп, көзүн жумуп магдырады. Айыл четине келгенде автобустан түшүп калды. Көзүндө муздай түшкөнүнө карабай, түз эле жээки барды да үстүндөгү кийимин ыргытып салып көлгө секирди. Миңдеген ийнелер тызылдата сайгылап, жол жүрүп шалдырай түшкөн денесин заматта чыйралтты. Ушуну канча эңседи. Кагылайын касиеттүү көлүм, сени эңсеп канчалаган адамдар, канчалаган жол басып келишет жылда. Эгерде сенин кудуретиң, касиетиң ушунча күчтүү болбогондо, алар эмнеге убактысын, акчасын сарптап келет эле. А мен болсо, эми сага жол арытып, акча сарптабай эле каалашымча түшөм. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу адамдардын биримин го. Алмаз моокуму кангыча ары бери чаба курду. Качан гана үшүү баштаганда көлдөн чыкты. Айылдагы үйүнө баргысы келген жок. Атам азыр сөзсүз мас болсо керек, түз эле тоого жөнөйүн деп чечти. Айыл четиндеги тоого кетүүчү жолго түштү. Арышын кенен таштап, Калдар акенкине 3 сааттын ичинде кирип барды. Анын келишин күтпөгөнгө, кечки тамакты ичип бүтүшүп, жатууга кам уруп калган үйдөгүлөр шарт кирип келген Алмазды карап, дендароо болуп калышты. Алмаз биринчи болуп Кубан эсине келди. Жүгүрүп келип Алмазга секирип, аны кучактап калды. Анын артынан калгандары үймөлөктөшүп, Калдар аке ордунан туруп калдаңдап, тигилердин кайсы жеринен Алмазга жакындаарын билбей туруп калды. Алмаз тигилердин кучагынан бошонуп, Калдар акесин ордунан так көтөрүп тегеретип жиберди. Баары шатыра шатман күлүп калышты. Сагынычтарын таратып, Алмазга суроолорду үстөккө осток беришип, ал түнү таңга жуук жатышты. 2 жылдан бери канбай келаткан уйкусун түгөтө уктаган Алмаз сергек турду. Тышка чыкса, күн не бак жаа бою көтөрүлүп, анын турушун күтүп жылмайып турган экен. Ээсин сагынып калган күчүктөй этек жеңине асылып, жанынан кетпей айланып, жорткон тоонун салкын абасы Алмаздын артынан калбай ээрчип жүгүрдү. Мамыда байланып турган тору келип калдыңбы дегенсип, турган ордунда туйлап
кош курук салды. О, жаныбарым, сен келишкен сулуу жигит болуп турсуң го. Алмаз торуну жонунан, тумшугунан сылап учурашты. Тору да сүйүнгөнүн билдирип, улам ага карап башын чулкуп эркеледи. Торуну мамыдан чечип, ага жайдак секирип минди да коктулдей чаптырып жөнөдү. Жел менен жарышкан ат арышын кубанычтуу таштап, тизгин тарттырбай эле четинге жете келип токтоду. Четинге жакындай бергенде, балким четин түбүндө энем күтүп турбасын деген ой санаасын сапырып жиберди. Жалгыз телмирип турган четинди көргөндө деми басылып, эмелеки жалган үмүт калп айткандыгы үчүн коркуп кеткен немедей кырдан ашып жашынды. Алмаз аттан секирип түштү. Четин картайып кеткен өңдү. Анын барпайып туш тарапка тарап өсүп аткан бутактарынан аяр сылап, сенин да болсо аман турганыңа шүгүр деп каниет кылып койду. Четиндин түбүндө далайга отурду. Тоонун абасы ага дем күч берип, эми буюрса ушул улуу тоолордон эч жака кетпейм деп ойлоду. Алмаз кайра келсе, Калдар аке небак эле бир койду сойдуруп казанга салдырып коюптур. Тегеректеги чабандар бирден экиден агылып, Алмаз менен учурашканы келип атышты. Өзү тааныгандардын баарын аман көргөнүнө сүйүнүп, Алмаздын көңүлү болуп көрбөгөндөй көтөрүлдү. Эл деген жакшы экен го. Улам бирөө кайра башынан мурункулар берген суроолорду берип, Алмаз кайра башынан аларга жооп берип отурушуп, күндүн кандай өткөнүн билинбей калды. Ой, сен жөн эле баатыр болгонсуң го. Экииңе эки киши отургудай болуп турсуң го. Кубан Алмаздын аябай чоңоюп, чыналып келгенине суктанып бүтпөйт. Өзүнүн аскерге жарабай калганына ичинен тымызын ич ачышып тургандай. Алмаз да анын абалын сезип: Кубан, мен сага ушундай көнүгүүлөрдү үйрөтөм дейсиң, сен менден да чоң, менден да күчтүү болосуң, деди чын дилинен. Оюнда чын эле Кубанды машыктырмай болду. Элдин келгенине канчалык сүйүнүп турса да, күндүн батышын андан да күттү Алмаз. Оюнун баары арсарда болуп, аны барып көргүсү келип, керек болсо аны дароо эле ушул тоо коюнуна алып келип алгысы келди. Калдар акеси анын үйлөнүшүнө каршы болбосун билди. Каршы болмок тургай сүйүнөр. Ооба, арсар каршы болбосо аны дароо алып келип алууну чечти. Эл тарап күн тоо башына эңкейгенде, Алмаз торунун токуп минди да айылды көздөй жөнөдү. Арсар болсо Алмазды мурункудай күтпөй калды. Аны бирөө алмаштырып койгондой болуп, таптакыр башкача болуп калды. Анын эмне болуп жүргөнүн эч ким билбей, баары эле бушайман. Жеңеси да анын эмне болуп атканын билбейт. Алмаздын келгени айылга бат эле жетиптир. Сауле аны угаары менен Арсарга жетип келди. Кызыке, сүйүнчү, деди босогодон эле. Арсар эч нерсе түшүнбөгөн көздөрү менен жалдырай карады жеңесин. Сауленин бүткөн бою дүркүрөп чыкты. Деги мунун акыл эси ордундабы? Кызыке, сүйүнчү, Алмазың келиптир аскерден. Кыздын көзүн жалдырай карап, үнүн басаңдатып айтты жеңеси. Арсардын өңү бир саам гана өзгөргөнсүдү. Ага бул жаңылык кубаныч эмес эле өкүнүч алып келгендей. Андан соң үнсүз үйгө кирип кетти да бекинип алды. Эч нерсеге түшүнбөгөн Сауле бир топко чейин далдырап турду да, бир үшкүрүп алып аргасы чыгып кетти. Арсар адегенде уккан жаңылыгынын терең маанисин жете албай, жүккө жөлөнүп мелтиреп көпкө отурду. Алмаздын кашкайган аппак тиштерин жайнатып күлүп турган элеси көз алдына келгенде мөлтетип жаш төгүлдү. Анан өзүн кармана албай бетин басып буркурап ыйлап жиберди. Көпкө ыйлап, көкүрөгү сууган соң бир барак кагазга Алмазга деп кат жазды.
катка болгон окуяны баяндап, аны күтө албагандыгы үчүн кечирим сурады. Катты конвертке салып, ал конвертти дагы башка конвертке салып, экинчи конверттин ичине катты Алмазга берип коюусун өтүнүп, Сауле жеңесине тил кат жазып салды. Анан анын тышына Сауле жеңеме деп жазды. Андан соң сандыктан таза кийимдерин алып чыгып, которунуп кийинди. Андан соң энеси ичип түгөтпөй калган бир куту дарыны колуна алды да, төрдө илинип турган энесинин сүрөтүн карады. Энеке, кечир мени. Мен жашоого татыксызмын. Мени тосуп ал, эне. Мен сага баратам, деп шыбырады. Кутудагы дарынын баарын алаканына салып, бир саам тиктеп турду да, баарын оозуна салып, артынан бир чыны суу жутуп алды. Анан кайра жүктүн түбүнө барып отурду. Алмаз аскерге кетээр түнү коштошкон. Ага, мен сени өмүр бою күтөм деп берген антын эстеп, жүрөгү жанчылды. Сени күтө алган жокмун алтыным, кош бол эми, деп шыбырады. Башы аздан айланып, көзү караңгылай баштады. Көзүн канчалык ачууга аракет кылса да, кирпиктери чапталышып, уктап бара жатып, эшикти бирөөлөр даңкылдатып жатканын кулагы эшитти. Алмаз айылга жеткиче караңгы кирип кетти. Адегенде атасына барып, учурашууну чечишти. Бирок атасы үйдө жок экен. Эшик алдындагы тепкичке бир аз отурду да, үйгө кирүүнүн деле эмне кажети бар деп, кара кулпуну бир карап коюп туруп кетти. Тору илки басып, Арсардын үйүнүн жанындагы чоң терекке келип токтоду. Алмаз көргөн көзүнө ишенбей, алдасы оозунан түшүп туруп калды. Дагы эле өзү аскерге кетип аткан күндөгүдөй. Арсарлардын үйүнүн баардык терезелеринен жарык күйүп туруптур. Эшик алдында тез жардамдын машинасы да турат, дал ошондогудай. Бул эмнеси? Алмаз ойлонуп калды. Энеси дагы ооруп атканбы? Аңгыча үйдөн топ киши чыгып, бирөөнү тез жардамга салышты да, кайра топурап үйгө кирип кетишти. Тагдыр дегениң өзү тамаша көй болот го, так ошол күнкүдөй болуп, көчөдө сербейген жалгыз караган калды. Арсар го деп ойлоду Алмаз. Арсар, Арсар, бери келсең, деп чакырды акырын. Ким бул? Одоно чыккан үндөн караандын Арсар эмес экенин түшүндү Алмаз. Мен, Алмаз буйдала түштү. Мен Алмазмын. Алмаз тиги караан таңыркай сурады. Анын үнүнөн не кубанычтын, не өкүнүчтүн добушу угулду. А мен тиги Арсарга кезиксемби дедим эле. Алмаз кандай кылаарын билбей күңкүлдөдү. Алмаз болсоң бери келчи анда. Эгер мүмкүн болсо Арсарды эле чакырып койбойсузбу? Алмаз акырын тиги караганга жакындады. Ооба, ошол Арсар жөнүндө айтайын дегем. Ал кичине сыркоолоп азыр доктурга алып кетишти. Сауле ызаланып ыйлап жиберди. Эмне болду сизге? Же Арсар ошончо эле катуубу? Алмаз үнүнүн калтырап кеткенин сезбей калды. Ооба, ал ууланып алыптыр шорду. Ууланып дейсизби? Эмнеге? Алмаз кыйкырып жиберди. Дары ичип ууланып алыптыр кургур. Эгерде убагында көрбөй калсак өлүп калмак экен шорду. Өзү өлгүсү келген го. Сауле ыйын тыя албай шолоктоду. Сабыр кылыңыз эми. Ага ошончо бир нерсе себеп болгон го. Болбосо эмнеге антет эле? Сизге айткан жокпу себебин? Мага кайдан айтат эле? Айтса мен билет элем да эмне болгонун. Ал сага кат жазып таштаптыр. Балким ошол катта жазылуу себеби, деди Сауле жашын сүртүп. Кат дейсизби? Магабы? Ооба, сага кат жазып таштаптыр. Сен тура тур, мен алып чыгайын. Сауле шашылып кирип кетти. Ал катты алып чыккыча бир кылым өткөндөй болду Алмазга.
Мына. Сауле 4 бүктөлгөн кагазды сунду. Рахмат, жакшы туруңуз, анда мен кетейин. Алмаз Сауленин жообун күтпөй атка секирип минип чаап жөнөдү. Эми мунусуда бир нерсе болбосо экен. Сауле Алмаздын караанын узатып туруп калды. Жараланган аюудай четиндин түбүндө көпкө отурду Алмаз. Эми эмне болот? Ушундай да болобу? О, Кудай, эмнеге менин тилегимди орундаткан жоксуң? Мен кимге ушунча жамандык кылдым эле? О, Кудай, бар экениң чын болсо Арсарды аман алып кала көр. Кааласаң менин жанымда ал. Эмне үчүн абийирсиз бирөөнүн айынан күнөөсүз адам жабыркашы керек? О, Кудай, барсыңбы деги сен? Жүрөгүн эзген кусалык көкүрөгүн тытып, өрттөп, тебелеп тепсеп атты. Мен өч алышым керек. Мен Сабырбекти жер менен жексен кылам. Андан ары эмне болсо ошо болсун. Ушул оюна эрдемсип, ордунан турду да атты минди. Жерге жаңыдан таң супа салып келаткан эле. Арсардын ууланып доктурга жатканын угуп, Сабырбектин төбө чачы тик турду. Эми эмне болот? Эгерде өзүнүн кылганы билинип калса, башы менен жооп берерин жакшы түшүндү. А эгерде өлүп калсачы? Жүрөгү таштай муздап, эмне кылганы эми мээсине жетти. Кандай кылышым керек? Ары бери басып көп ойлонду. Ит болгон турбаймынбы? Эми кантем? Эгерде ал бирөө жарымга болгон ишти айткан болсо, бери дегенде 10 жылга кетем. Жүрөгү дүкүлдөп, азыр эле аны милициялар кармап кетчүдөй болуп, эки жагын элеңдей карады. Ай, бирок кишиге деле айта койбос. Кантип айтат? Бирок ким билет? Эми кандай кылам? Али эрте болгондуктан кеңсеге эч ким келе эле. Бир убакта аттын дүбүртү угулуп, кеңсеге шашылып кирип келе жаткан кишинин дабышы чыкты. Жүрөгү түшкөн Сабырбек келе жаткан адам жамандык алып келе жатканын сезди. Жашына калайын дегиче болбой, анын кабинетине Алмаз кирип келди. Боп-боз болгон өңүнөн жини кайнап турганы көрүнүп, "Сабырбек деген сенсиңби?" деп бакырды. Ооба, Сабырбек калтырап чыкты. "Ме, окумо муну." Алмаз чөнтөгүнөн катты алып чыгып, Сабырбекти бетке чапты. "Бул эмне? Сен кимсиң?" Сабырбек эмне болгонун түшүнүүгө кудурети жетпей, көздөрү чамгарактап шаштысыз кетти. "Менин ким экенимди эмне кыласың? Эми Кудайдан тиле, Арсардын өлбөй калышын. Болбосо сен да жашабайсың бул жашоодо." Алмаз кармана албай Сабырбекти кекиртектен алды. Анын карылуу колдору Сабырбектин мойнун кычырата кармап жулуп салчудай болду. Сабырбек дем ала албай көгөрүп чыкты. "Эми түшүндүңбү менин ким экенимди? Ушул чирик башыңды бир толгоп жулуп коем. Акмакчылык менен Арсарга кол тийгизгидей. Сен кимсиң? Сен эки аяктуу айбансың. Сендейлер жашоого татыктуу эмес. Эгерде Арсар бир нерсе болсо, сен жердин 7 катарынан таап туруп жок кылам." Алмаз Сабырбекти полдон так көтөрүп туруп ыргытып жиберди. Тамга бир урунуп, анан полго сулкулап түштү Сабырбек. Көпкө чейин эсине келе албай, деми кырылдап чыгып кыйналды. Бир аз болгондо өлүп калмакмынго, бул кайдан чыга калган неме деп араң эсине келди. Тигинин чыгып кеткенин көрүп, акырын ордунан турду. Ооруп калган мойнун уламышалап, ушул тапта кеңседе эч ким жок болгонуна тобо кылды. Эми кандай кылам? Демек кат жазып кеткен тура. Өлбөй калганы абийир болгон турбайбы? Болбосо бул мени азыр эле өлтүрүп салмак экен. Өзүнүн аман калганына алдан эдей сүйүнүп, бирок эми бир айла кылбаса майып болуп калаарын ойлоду. Милицияга берсемби деген оюнан дароо кайтты. Себеби милицияга берсем, тиги катты көрсөтсө өзү да жоопко тартылып,
оңой эмес мөөнөткө кесилип кетээрин түшүндү. Бир убакта оюна бир чечим келди. Ооба, ошондой кылыш керек. Башка арга жок. Сауырбек кеңседен чыгып үйүнө жөнөдү. Эшик алдынан кезигип калган секретарь келинге бүгүн жумушка келе албасын айтты. Сауырбектин кебетесин көрүп чочулаган келин аны артынан аңырая карап узатып кала берди. Сауырбек башын жерге салып унчукпай отурду. Иттин баласы, ушуну кылмак белең. Эл караган бетимди жер караттың. Ысмайыл куданын бетин кантип карайм эми? Атасы жанын коерго жер таппай үй ичинде ары бери баса берди. Болду чем атасы, балаң жаштык кылды да, балким баары жакшы болуп кетер. Сауырбектин энеси астыртан унчукту. Бас жаагыңды шуркуя. Ушул сени тарбиялаган балаң. Кудалашкан жерге эмне деп жооп беребиз я? Алар деген аттуу баштуу жер. Бизде эки чайнап бир жутаарын түшүнөсүңбү я? Анан эми балаңдын кесилип кетишин каалайсыңбы? Кесилип кетсе деле албай калат ал Ысмайылдын кызын. Сен өзүң түшүнүп атасыңбы дейге абалды. Анда эмесе алып бер ошол шуркуяны. Ал кайсы тарбия көргөн кыз дейсиң? Тарбия көргөн неме болсо ушинтет беле. Кунаажын көзүн сүзбөсө болду да. Атасы колун шилтеп чыгып кетти. Сауырбек башын көтөрүп энесин карады. Энеси ойлонуп калды үндөбөй. Эне, мен доктурга барып келейин, деди Сауырбек бүжүрөп. Энеси аны бир карап коюп унчукпай отуруп алды. Эми энесинин да жинине тийип алуудан корккон Сауырбек кайра жер карап отуруп калды. Балам, ушул кылган иттигиңдин азабын өмүр бою тартаарыңды түшүнөсүңбү? Эми ошол кыз сага тийүүгө макул болсо жакшы, болбосо шооруң катат го. Энеси токтоно албай ыйлап жиберди. Эне, мени кечирип коюңузчу. Сауырбек ооз учунан мыңкылдады. Мен кечиргенде эмне? Мен кайда бармак элем сени кечирбегенде? Сени Кудай кечирер бекен? Ошону ойлойм. Кудайдын каарына калыптырсың, балам. Кемпир ордунан туруп, баласын акшырая бир карап чыгып кетти. Четин түбүндө көпкө отурду Алмаз. Эми кандай кылышым керек? Же ушул жерден көзүм көргөн жакка басып кетсемби? Жок, болбойт. Качып кайда барам? Эми мен Арсардын айыгып кетишин күтүшүм керек. Мен эми аны менен чогуу кетем. Балким Москвадагы Володя досума барам. Володя мага сөзсүз жардам берет. Ооба, ошентейин. Эми Арсарга деле бул жерге калуу оңой болбойт. Мен аны ооруканадан чыгар менен алып кетем. Кой, андан көрө ооруканага барайын. Ал кантип калды экен? Балким бир нерсе керектир. Алмаз ушул оюна бекиди да ордунан туруп торуга минди. Райондук ооруканадан Арсар жаткан бөлүмдү тапты. Бирок аны Арсарга киргизбей коюшту. Азырага кирүүгө болбойт. Анын абалы абдан жакшы боло элек, деди Арсардын дарыгери. Балким ага бир нерсе керектир. Мен айтканыңардын баарын аткарам. Алмаз Арсар менен сүйлөшө албай калганына өкүнүп, эч болбосо ага колунан келген жардамын бергиси келди. Жок, ага эч нерсенин деле кереги жок. Ага болгон тынчтык керек. Ал эч кимди көргүсү келбегени түшүнүктүү. Мындай окуяга дуушар болгон адамдардын биринчи иретте мээси жабыркайт. Анын үстүнө Арсар уктаткан дары ичкен. Андай дарылар адегенде мээнин иштешин жайлатат. Ал өзү да эч кимди киргизбөөбүздү суранган. Ал түгүл атасын да киргиздирбей койду. Ошондойбу? Демек ага кайра өзүнө келүүгө көп убакыт талап кылынат экен да. Туура айттыңыз. Эми анын дартын убакыт гана дарылайт. Баса, ага ошондой ишке барууга эмне түрткү болгонун билбейсизби? Дарыгер Алмазды сынай карады.
Анын жакындары да эч нерсе билишпейт экен. Жок, мен деле билбейм эмне болгон. Алмаз калп айтып жатканын билинип калды го деп бушайман болду. Дарыгер анын баарын билерин түшүндү. Болуп турганда, айткыңыз келбесе жөн коюңуз. Эми анын эч деле мааниси жок. Ал эсине келе электе көпкө жөөлдү. Ошондо улам эле Алмаз кечир мени деп кайталай берди. Ошол Алмаз сиз го деп ойлогом, деди дарыгер кейиштүү. Алмаз башын жерге салды. Ошол Алмаз менмин, кечирип коюңуз, бирок мен айта албайм эмне болгонун, деди Алмаз. Болуп турганда, эгер ошол Алмаз сиз болсоңуз, анда сиз эми убара болуп келе бербеңиз. Ал эми өңгөдөн да сизди көргөнгө кудурети жетпейт азыр. Ишенип коюңуз. Мен муну билген үчүн айтып жатам. Мындай учурда адам өзүн кимдин астында күнөөлүү сезсе, ошол адамына жолуккусу келбейт. Ага жолугуу өтө оор болот. Аны көргөндө кайрадан депрессияга түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сиз сабырдуулук кылышыңыз керек. Мындай ооруларды убакыт гана дарылай алат. Чындыгында биз деле аз жардам бере алабыз. Ошондуктан күтүңүз, деди дарыгер. Болуптур. Рахмат сизге. Мен түшүндүм баарын. Алмаз ордунан туруп, дарыгер менен кол алышып коштошту. Жакшы туруңуз. Мен эми канча болсо да күтөм. Эми күтүү керек. Мен канча керек болсо ошончо күтөм эми. Ооба, дарыгер туура айтат. Ал азыр өңгөдөн да мени көргүсү келбейт. Бирок эмнеге менин алдымда өзүн күнөөлүү сезет? Күнөөлүү адам башкада. Эми мен ал шүмшкө жашоо бербейм. Алмаз кандайча муштумун түйүп кычырап жибергенин сезген жок. Автобуста анын жанында отурган аял анын бул кылыгына таңыркай карап койду. Алмаздын бир нерсеге өтө бушайман болуп жүргөнүн Калдар аке сезди. Бул балага эмне болду деги? Келгенде жакшы эле келди эле, бул жерден бир жаман ишке кабылып алдыбы? Кой, эмне болуп атканын билиш керек, деп ойлоду. Бир күнү кечинде үйдө Алмаз экөө жалгыз калганда акырын сөзүн баштады. Балам, бул сен эмне эле болуп жүрөсүң? Бир нерсеге капа болуп жүрөсүң го. Мен сага жардам бере аламбы? Деп сурады. Мындай суроону күтпөгөн Алмаз буйдалып калды. Жок, мен эч нерсени деле ойлогон жерим жок. Башын жерге салды. Балам, мен жер үстүндө ушунча жыл бекер жашады дейсиңби? Ал дагы көзүңдөн эле көрүп турбаймынбы бир нерсе болгонун? Сен анти өз азабыңды өзүң тартып жүрө бербей, мени менен кеңешсең, балким мен жардам бере алам сага. Калдар аке Алмазды мээримдүү карады. Балам, мен сени өз баламдай көрөм. Эгерде мага ишенсең айтчы, эмне болгон? Ата, мен сизге кантип ишенбей калайын? Сиз деле мага өз атамдайсыз. Алмаз мукактанып сөзүнүн аягын жутту. Балам, алыңды сураган адамга арманыңды айт деген. Сенин абалыңды көрүп мен да бушайман болуп атам. Бирок айткың келбесе мажбурлабайм. Балким ал жеке өзүңө тиешелүү сырдыр. Калдар аке сакалын сылап отуруп калды. Таарынып калдыбы деп Алмаз астыртан акырын карады. Бирок карыянын жүзүнөн таарыныч деле көргөн жок. Түйшөлүп отурган сезди. Эми кандай кылышым керек? Кантип айтам? Айтпай коюуга да болбой турат. Ата, мен үйлөнөйүн деп атам. Алмаз болгон демин чогултуп сүйлөдү. Ойго чөмүлүп кеткен карыя чочуп кетти. Үйлөнөйүн дейсиңби? Ооба, үйлөнөйүн деп атам.
Бирок үйлөнгөндөн кийин бул жерге калбашым керек. Койгун, бул эмне дегениң? Үйлөнгөнүң жакшы. Мен өтө кубанычтамын балам. Андай болсо ойлонуп жүрө бербей, бая эле айтсаң болмок. Бирок бул жерден кетем дегениң кандай? Эмне үчүн кетесиң? Же бизге оорчулук болот деп атасыңбы? Жок ата, силерге оорчулук болот деп ойлогон жерим жок. Бирок кетүүгө туура келет. Мен анын себебин айта албайм. Ата, мен өзүм үчүн эмес, ошол ала турган аялым үчүн кетишим керек бул жерде. Алмаз эми башын көтөрүп Калдар акеге тике карады. Анын чын айтып атканын түшүндү карыя. Балам, болуп туранда, үйлөнсөң үйлөн. Сени үйлөнтүп коюуга кудуретим жетет. Өзүңдүн тапкан эмгегиң деле бар. Эгерде кетүүгө туура келсе кетесиң да. Бирок мага ушул жерде болгонуңар эле ырас болот эле. Үйлөнүп алсаң өзүнчө бир короо кой алып багып, жер алып, үй салып дегендей. Өзүнчө түтүн булап отурукташсаң болот эле да. Бирок эми шартыңа кара. Карыя өзүнүн жаш кездеги бир кылыгын эстей калды. Андай болсо, качан үйлөнөйүн деген оюң бар? Мен үйлөнө турган кыз азыр ооруканада. Ошол чыгып келер менен эле үйлөнсөмбү дейм. Ошондой де. Анда тойдун камылгасын көрө берели. Ал кыз кайсы айылдан? Ал биздин эле айылдан. Алмаз башын жерге салды кайра. Биздин айылдык болсо жарасы жеңил экен го. Балам, антип башыңды жерге сала бербей, намыс көйбөл. Көтөр башыңды. Үйлөнгөндүн эмнеси уят экен? Эл катары эле болосуң, баары жакшы болот. Калыңына тии чабдаратты жетелип барам өзүм. Тыйын тыпыр деле бар. Калдар аке Алмазга дем берди. Рахмат ата, өмүр бою унутпайм жакшылыгыңызды. Алмаз башын көтөрдү. Биз бир аз убакытка кете турушубуз керек. Бирок кайтып келебиз, сөзсүз. Балам, өз тагдырың өзүңдүн колуңда. Кете турсаңар, кете тургула. Шаарды да барып көргүлө. Калдар аке кетели деген Алмаз ала турган кыздын шарты го деп ойлоду. Болбосо өз ыктыяры менен кете койбойт эле бул жерден. Алмаздын тоого кандай берилгендигин жакшы билчү Калдар акеси. Рахмат ата, мен кубанга барайын. Жаан жаагана калды го, койду тосушуп келейин. Алмаз ордунан турду. Калдар аке үнсүз башын ийкеп койду. Алмаз эми санаасы тынгандай шайдоот чыгып кетти. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.